Кыргызстан Бирбол партиясы өкмөт тарапта оппозиция арнамыз. Сөзүн биринчи конструктивдик сөзү үчүн өкмөт башчысы Жарылат Турматов өкмөт башчысы сизге берилген убакыт 5 минутта биринчи акыркы мүнөттөрүндө суроолор берилбейт. Убактыңыз биринчи сөзүңүздөн башталат. Саламатсыздар, урматтуу соттор коллеги, урматтуу биздин Кипер менен баягы коллегамыз Напанетте жана Жинекин парламентарий. Биз бул палата экономикалык баалуулуктарга караганда экологиялык баалуулуктар жогору деп эсептейт. Эми ушул жерден карап көрсөңүздөр, азыркы учурда экологияга ар түрдүү тараптардан ар түрдүү зыяндар келип жатат. Бирок ошолордун эң негизгиси болуп, азыркы күндө актуалдуу эң чоң көйгөй болуп эсептелгендеринин бири бул ГМО. Эмне себептен ГМО деген өзү бул эмне? ГМО деген бул гендик модификацияланган организмдер. Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда бул гендик даражада организмдерди өзгөртүү болуп эсептелет. Аны эмне үчүн өзгөртүшөт деген суроо пайда болушу мүмкүн. Аны биринчиден зыяндуу курт-кумурскаларга туруштук берүү үчүн өзгөртүшөт. Аларды гербицидтерге жана пестицидтерге, отоо чөптөргө каршы атайы гендик даражада өзгөртүп жатышат. Бирок адамдар анын артында эмне турганын ойлонбостон экономикалык баалуулуктарды, экономикалык мындайча айтканда өзүнө кирешени ойлоо менен өзгөртүп, экологияны өзгөртүп жаткандыгына азыр биз күбө болуп келебиз. Бирок биз көпчүлүгүбүз билбешибиз мүмкүн, анткени бул маалыматтарды мындайча айтканда үн алгы сыналгылардан берүүлөрүнө толук каршылык. Рахмат. Анткени аларды бир дагы бир үн алгы менен сыналгыдан азыр көрө элекпиз. Көрсөк дагы аз болушу мүмкүн, билбейм. Бирок буларды көргөзүүгө тыюу салышат. Ал кайсылар? Ал монополиялык жогорку дүйнөлүк компаниялар, Monsanto жана Syngenta деген компаниялар бар, эң чоңдордун бири. Ошолор каршылык салып келишет. Жана айтып кетсек, бул жерде азыркы учурда ошол гендик даражада өзгөртүлгөн организмдер дүйнө жүзүндө 200 миллион гектар жерге эгилиптир. Элестетип көрүңүздөр, бул канчалаган чоң жер. Бул дүйнө жүзүнүн 15% жерине ушундай ГМО бүт жака зыян келтире турган заттардын эгилгендиги айтып жатат. Бул эгилген, бул көйгөйдүн келечекти курууга эгилген нерсе дегенге барабар дегенди айтып кетким келет. Анан бул мындайча айтканда гендик өзгөртүлгөн организмдер булар кайсыларга көбүнчө басым жасашат? Биринчиден сояга, жүгөрүгө жана пахтага. Бирок акыркы күндөрү дагы ойлоп жатышат, алар боюнча картошка менен буудайга дагы ошол эмени мүмкүнчүлүктү беребиз дагы, аларды да ошондой ГМО кылып эгебиз деген сунуштар келип жатат азыркы учурда. Бул боюнча эң алдыңкы орунда кайсы мамлекеттер деген суроодо бул Америка 52% ГМО менен өстүрүшөт. Андан кийин Аргентина 18%, Бразилия 13% жана дагы башка 20 өлкө бар экен ГМО менен өстүргөн. Ошол себептен бул кейстин актуалдуулугу эмнеде? ГМОну эгер биз бүгүнкү күндө эге турган болсок, толугу менен биз экологияны бузууга, кийинки келечекти биз деген бул бизде киминде айтылган сөз бар го, бизге жеткен ата салты мурасын ыйырсыктап урпактарга берели деген. Ошонун ичинде экологиябыз да бар. Ошону биз кийинки урпактарга кандай жол менен берип жатабыз? Ошону албетте биз көбүрөөк ойлонушубуз керек. Анан кийин бунун деген ден соолукка эң чоң зыяны бар. Эмне себептен? Биринчиси бул орунсуз семирүүлөр. Американы деле карап көрсөңүздөр, орунсуз семирүүлөр абдан көп. Андан кийинкиси рак ооруларын алып келет. Шишик оорулары адамдардын ар түрдүү жеринен шишигендерин көрүп жатасыздар. Андан кийин эң коркунучтуусу биздин кийинки урпактарыбыздын мутант болуп калуусуна алып келип жатат. Муну биз ойлонбой жатабыз. Ошол себептен мен сиздерге бир сүрөттөрдү көргөзүп кетейин мунун аркасында кандай эмелерге алып келгендиги боюнча. Анан биздин Кыргызстанда 1997 жылы 19 июнда мыйзамда ГМОго каршыбыз деп мыйзам чыгарылыптыр. Бирок 2013 жылы Гулиза Исаева деген кыз отравление болгон. Аны изилдеп келгенде Ош базарынан алган мандаринден ГМОнун бар экендиги тастыкталыптыр. Бул эмне деген түшүндүрөт? Бул биз мыйзамга кол коебузбу, койбойбузбу, баары бир Кыргызстанга дүйнө жүзүнө тарап жаткандыгын түшүндүрүп жатат. Ошол себептен биз ГМОлорго мындайча айтканда экологиялык баалуулуктарды эң биринчи орунга коюшубуз керек. Андан кийин экология, экономика өнүгө берсин. Ага биз эч кандай каршылыгыбыз жок. Дагы бир мисалды айтып кетсем, ошол эле Макдональдс боюнча изилдөөлөр жүргүзүп келген. Дүйнө жүзүн каптаган Макдональдс эң мындайча айтканда бай компаниялардын биринде Салли Дэвис деген адам ошол Макдональдстын бир гамбургерин алып туруп 12 жылга катып койгон. 12 жылдан кийин ачып караганда гамбургер ошол калыбында калган. Чыныгы табигый тамактар алар деген бир жуманын ичинде сасып, жок болуп, чирип, бир айдын ичинде жок болуп кетишкеле, жаман болуп кетишкеле. Ал 12 жыл чыдаган. Анын бир гана соустары мындайча айтканда буланып жок болуп кеткен, калгандары ошол калыбында туруп калган. Ошол себептен биз айтып жатабыз,
экология жөнүндө көбүрөөк ойлонолу, экологияны унутпайлы. Экологиябыз канчалык жакшы болсо, андан кийин экономикабыз жакшы өнүгөт дегибиз келет. Анан кийин бул ГМОлорду өстүрүүнү эмнеге алып келип жатат? Бул жерде бир эле түрдү басым жасоо менен калган түрлөр азайып жатат. Дүйнө 30 секундdur коспу. Дүйнө жүзүндө канчалаган түрдүү өсүмдүктөр болбосун, алардын саны аябагандай бат темп менен азайып жатат. Бул эмнеге алып келет? Бул деген ошол өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн азайып жок болууга алып келет. Ошону биз унутпашыбыз керек. Андан кийин мисалга алып көрсөк, ошол өсүмдүктөрдүн уруктарын кийинки жылы эккенге жарабайт экен. Эгер кийинки жылы канча жакшы багып карасаң дагы, кийинки жылы ал өсүмдүк өсүп чыкпайт экен. Ал үчүн тазасын гана эгүүгө туура келет экен. Чоң рахмат. Мына сөзүн дөңдөз үчүн, жана өзүнүн сөзү үчүн апайса башчы чакырылат. Сизге берилген убакыт 5 минутта. Биринчи акыркы суроолор бербейт. Урматтуу апайса, сиздердин убактыңыз башталды. Рахмат, урматтуу сот, урматтуу менин саламатсыздарбы, урматтуу соттор, таймкипер жана ошондой эле менин аялдуу оппоненттер, коллегаларым, нет, оппоненттерим, оппонент жана менин аялдуу коллегам. Бул жерде өкмөт башчысы айтып кетти, ГМО боюнча Европаны айтты, андан кийин биздин Ош базарды айтты. Эми Ош базарыбызга ошол эле Кытайдан келет да. Биздин өлкөгө эле эмес, башка өлкөгө дагы келет. Бул жерден ГМОну ошол айтылып кеткен аргументтерди азыр жокко чыгарууга аракет кылам. Биринчи, адам баласы магазинге келгенде өзүнүн эмеси болот, калоосу менен ошол продуктун алат. Ошол продуктунун мисалга алсак, мына суунун аркасында кайсыл эмеден составы жазылган, эмне кыргызча курамы жазылган, кайсыл эмелер колдонулду, кайсыл баягы сырьё, эмнеден, анан жанагы кандай канча процент, рахмат, канча процент синтетика кошулду, канча процент жанагы ГМО кошулду. ГМО болуп турса, ошол жерде чоң буква менен көрүнгүдөй болуп туруп ГМО деп жазылып турат. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн эмеси бар, укугу бар. Алабы, албайбы, ал өзүнүн укугу. Жейби, аны жебейби, өзүнүн укугу. Бул биринчи. Экинчиси, бул дүйнө жүзүндө 6 миллиард адам бар, деп коелук. Как бы 6 миллиард адамдын бардыгынын курсагын тойгузганга биздин каражатыбыз да жетишпейт, ошого адам баласы да жетишпейт. Азыркы күндө экологиялык жанагы чистый продуктуну өстүргөндө уламдан улам азайып баратат. Ошондуктан жанагы ГМО кошулган же неме кошулган продуктулар көбөйүүдө дейт. Эмнеге? Анткени ал биринчи ирет жалкоолуктан келип чыгат. Дүйнө жүзүн азыр ким башкарат? Кытай башкарат. Анткени алар деген эмгекчил адам болгондуктан, ошол эле Кыргызстанды алалы, мисалга алсак, Кыргызстанды бизде дуңгандар огороддо иштеп жүрсө, кыргыздар болсо күн ысык деп бөлөкөлөп жатат. Ошондуктан бул ар бир адамдын өзүнүн биринчи иретте жана айтылып кеткендей өзүнүн баягы выбор за ним остается. Кайсыл товарды алат, кайсысын жейт коет, анын оозуна бирөө баягы куюп берген жок же деп салып берген жок. Кийинки өзүбүздүн линиябызды айта кетсек, бул ГМОну алып кетти, а биз болсок немени алат элек да, мындай одно из аргументов бул ошол эле завод фабрикалардын чыгарылган уулуу заттары. Бул кең байлыкты биз жердин алдынан казып алабыз. Мисалы алмазды болсун же болбосо алтынды болсун, ошону заводко алып келип иштеткенде, мисалга алсак, Кара Балтадагы жанагы нефть чыгарган заводдо фильтр жок. Ошол Кара Балтаны Ошко кетип баратып эле жолунан өтсөң, ошондой баягы сасыгынан киши чыдабыз да. Ошол адам баласынын биринчи ирет ден соолугуна таасир этет. Кантип? Ал өпкө ооруларын, рак клеткаларын ойготууга бир кандайдыр бир өбөлгө түзөт демекчимин. Экинчиси, бул азыркы учурда аллергиянын көптөгөн түрү көбөйүп кетти. Даже врачтар ошону кайсыл себептен, эмнени жегенде ошол аллергия пайда болду деген бир суроо турат да. Ошону өзлөрү ошол медицинский сотрудниктер дагы билбейт.
азыркы учурда ошону да кантип лечение кылат деген маселе турат. Жана ошондой эле 30 секунд карабатан айтып кеттик, ошол завод фабрикалардын улуу заттары экологияга таасир этет деп айтып кетиши мүмкүн да. Бул биздикин эле, биздин тарапты эле булар бышыктап кетти депчи. Мен ага азыр силерге неметип берем, далилдеп берем кантип. Ошол Кара-Балтадагы завод кум-төр, алтын иштеткен. Биздин бюджетибиздин 1/3 бөлүгүн толуктайт. Налог төлөйт. Жана ошондой эле ошол жердеги жашаган адамдарды жумуш менен камсыз кылат. Айыл жергесиндеги адамдарды жөн эле баягы бекер пост болуп жүрө бербей, арак ичип жүрө бербей, ошол заводдо иштеп өзүнүн үй бүлөсүн багат биринчи четте. Жана ошондой эле үй бүлөсүн багат. Экономиканы көтөрүүгө баягы өбөлгө түзөт, бюджетке налог төлөшөт, жумуш менен камсыз кылат. Демек бул Кыргызстандын өнүгүп өсүүсүнө өз салымын кошот ар бир адам. Рахмат. Распоряжениясы кейін жүргізген үстінде төгінде жүргізушінің үкімет мүшесі Пласқа берген алды. 5 минутта бірінші үкіметтерінде сұраулар бермей, уақытыңыз басталды. Саламатсыздар, урматтуу соттор коллегиясы, урматтуу менен ылайыктуу коллегам, жана биздин оппоненттер, ошондой эле эркин парламентарий. Эми урматтуу соттор, өзүңүздөр байкагандай биз ГМО боюнча айтып чыкты элек. Бирок биздин альтернативдүү сунуш катарында экономикалык баалуулуктарды көрсөткөн бир катар аргументтер келтирилди. Мисалы экономикалык жактан өтө пайдалуу болушу мүмкүн деп. Адам ден соолугун талкалап, адамдык факторду талкалап салгандан кийин бизге экономикалык байлыктын эмне кереги бар? Биз ошон үчүн экологиялык баалуулуктарды алдыга коюп туруп, андан кийин экономикалык баалуулуктарды экинчи орунга койсок, андан кийин деле жылай беребиз деп биз сунуш айтып атабыз. Эми нефти боюнча айтып кетти да. Нефти боюнча урматтуу сот карасаңыз чындыгында биз жакка тартып кетти. Экологиялык баалуулуктардын өйдө экенин жогору баалап кетти. Себеби айтылды, өтүп баратканда ушунчалык адамга жагымсыз жит келет дейт. Туура жагымсыз жит адамдардын ден соолугун талкалайт. Ошондуктан бул тараптан биз жакка оппозиция тараптын ыктагандыгы белгилүү болуп калды. Эми Ош базарга Кытайдан башка жактан келет дейт. Ал Кытайга каяктан келет? Кытайга да башка жактардан келет. Кытай өздөрү да ошондой менен алектенсечи чоң рахмат. Ошондуктан бул төгүндө суу кечпейт деп эсептейм. Калоосу менен алат дейт да, товарды сатып атканда ГМО деп жазып койгудай, ал ГМОну ошончолук өстүрүп жайылтып аткан ошол шпиондор, алар жинди эмес да. Алар товарын сатыш үчүн ар кандай ыкмага барышы мүмкүн да. Бардык товарын сатыш үчүн жакшы ыкмаларды колдонушу мүмкүн. Ал эми тастыктаган эч кандай немени жазбай да коюшу мүмкүн. 6 миллиард адамды бага албайбыз дейт да, баксак болот. Башка деле экологиялык баалуулуктарды, адамдык факторду алдыга коюп туруп, экономикалык баалуулуктар менен кийинкиге коюп деле бага берсек болот. Бул жерден деле чоң проблема жаратыштын кереги жок. Жалпоолук анан жерди каякка айдайт, жерди айдаш керек дейт. Жерди айылдыктар айдап аткандыр, мейли могу шаардын четиндегилер айдап аткандыр. Шаар калкы кантип жер айдайт? Кыршасына чыгып алып айдайбы? Каяка айдайт? Кантип өзү таза продукция жейт? Айла жоктон ал иштегендиктен сатып алат базардан. Сатып алганда ошондой товарларга туш болуп калышы мүмкүн. Мисалы жанагы Гүлиза Исаевна айттык. Ошол сыяктуу кокустук менен душар болуп калса, адам ден соолугуна чоң таасирин тийгизип атпайбы? Эми дагы мен өзүмдүн немелерин улантып кетейин. Мисалы дүйнөнү каптоосу мүмкүн бул ГМО боюнча айтып кете турган болсок. Кайсы бир мамлекеттерде баягы гамбургер $300 болсо, муну баягы неме ала албайт да. Кедей адамдар ала албайт. Ошондуктан булар деген кедейлер, жакырлар баягы немесине качышы мүмкүн. Жеңил оокатка, арзан оокатка качышы мүмкүн. Арзанга качырам деп атып, ошондой таза эмес продукцияларга, экологиялык таза эмес продукцияларга душар болуп калса, адам өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип алат. Алардын баягы кайгысы кимге? Эми Норвегияда урук сактаган кампа бар. Ушул боюнча дагы бир жакшы мисал келтире кетели. Ушул ГМО боюнча Норвегияда урук сактаган кампа бар. Россияга 5 ящик жөнөдү жасайын. Спонсорлор тарабынан аларды каржыланат. Бул уруктарды сакташып, кийинки жылы өнүктүргөнгө аракет кылып атышат. Биз дүйнөлүк коомчулук буга эмтеден баягы көз карашыбызды оңдоп, серьезный карабасак,
бул өтө биз үчүн келечек үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн. МТден уруктарын ар кайсы өлкөлөргө жайып койсо, эртеңки күнү биздин өлкөгө да келип калат деп эч ким кепилдик бербейт да. Экологиянын бузулушу аба дайыр мисал. Ошол жерге эккенден кийин жана ГМО уруктарын эккенден кийин ал жердин экологиясы толугу менен бузулат. Андан кийин ал жерге эккенден кийин ал жерге таза продукция эксек дагы жакшы чыкпайт ал. Жакшы чыкпай калат. Ошондуктан биз жерибизди, суубузду таза сактайбыз десек, биз МТден аракет кылышыбыз керек. Жер кыртышы бузулат да. Монополиялык компаниялар Монсанто, Сингента изилдөөлөргө каршы жыл сайын көптөгөн акцияларды, көптөгөн баягы көмүскө акцияларды жүргүзүшөт. Мисалы Эрика Сералини деген окумушту жүргүзгөн. Мына бул чычкандарды өзүңүздөр көрүңүздөр, сотто чычкандарды атайын эксперимент жүргүзгөн, чоң рахмат. Эксперимент жүргүзүшкөн ал ГМО боюнча. Муну ушулар жайып атат, мондай деп кетиргенден кийин бул немени сүрөттү журналдан жок кылып, дүйнөлүк коомчулукка жайылтпай, ушул компаниялар токтоп калгандыгы белгилүү. Муну сиздердин алдыңыздарга да берип коеюн. Андан кийин айталы. Эми Кыргызстанда баягы дүйнөлүк коомчулукта азыркы учурда жаш кетип калган, жаш каза болуп калган немелер учурлар көп болууда да. Ошондуктан баягы биз ушу таза экологиялык продукциялар аркылуу жашообузду улантсак, экономикалык өсүш сөзсүз келет. Биз экологиялык туура эмес продукцияларды элге жайылтып атып тапкан акчанын канчалык деңгээлде пайдасы бар? Адамдык, моралдык ойлоно турган болсок, моральный жактан ойлоно турган болсок, бизге эч кандай таасир бербейт, эме бербейт, ал жугуу болбойт ал акчаданчы. Ошондуктан бирөөнүн баласын мутанттар өлтүрүп коюп, же болбосо бирөөнүн бутун, көзүн чиритип коюп, биз ошол акчадан майнап табабыз деп эсептейбиз. Ошондуктан биздин палата эсептейт, биз экологиялык баалуулуктар экономикалык баалуулуктарга караганда жогору. Ошондуктан экономиканы экинчи орунга коюп биз өстүрө берсек болот. Расында нәрсе ең көздің сөзі үшін апайсам сөз шақыласы кететін вақытында бірінші ақпараттарды сұраулар беріледі, уақытыңыз басталды. Құрметті Нұржан мырзалар, чоң рахмат бізге сөз бергенге. Уақыт көп албай даройлы баштай берсем енді. Чоң рахмат бізге ушундай бир кеңири кейсти талкуулап атабыз. Өкмөт башчыларына рахмат, ушундай аябай чоң бир радиусты алып бергенине. Мисалы биз баштаганда эле айтып башташты, бир ГМО ушундай жаман жана эле, бирок негизи ГМОнун түп тамырын билебизби? Эмне үчүн ГМО түзүлгөн депчи? Мисалы, биякта ГМО негизги максаты бул түзүлгөн болсо дүйнөдөгү ачарчылык менен күрөшүү болуп саналган. Өкмөт башчысы урматтуу. Анан кийин бияктан айтып атасыңар, дедиги экологияга зыян тиет, анан кийин тиги ден соолукка эметет депчи. Анан кийин бирок эстетип көрсөңөр, мисалы орустарда бир жакшы бир макал бар. Сытый голодного никогда не поймет дейт. Эгер ошончалык ачкы болуп өлүп атса, кантип биз болсо жок, биз болсо экологиялык баалуулуктарды эметип элестетип отурабыз дейсиңер. Бул болсо бияктан болсо силер мисалы бияктан айтылып кеткендер өзүбүз тоюп турганда, өзүбүз мисалы биздин мамлекеттин караганда мындай жакшыраак жатабыз. Андан кийин болсо биз буну талкуулап өтө алабыз, мындай ГМО эме. Бирок эң түп тамыры бул болсо, мисалы Африкада канча деген миңдеген адамдар бир күндө өлүшөт. Бир элеке мамлекет, кичинекей мамлекеттерде. Бул негизги багыты ошолорго ачарчылыкка күрөшүү болгон болчу, эгер муну билбесеңер негизи. Андан кийин жана бияктан биздин менин коллегам айтып кеткендей, ГМО деп ар бир продукцияга жазылат. Анткени болсо бул шарттар ушундай. Андан кийин айтасыңар тиги Кытайдан келет, мындай келет, ГМО келет депчи. Бирок негизги өкмөттүн негизги функциясы ошол процесстерди көзөмөлдөө болот. Эгер ошолорду киргизип ийсеңер, бул болсо өкмөт силердин күнөөңөр болот. Анан кийин жанагыдай эле Макдональдс айтып кеттиңер, туура, Макдональдсда неме жана 12 жыл деп айтып атасыңар, аны тастырталып атат. Бирок Макдональд жейсиңерби, жебейсиңерби, ГМО жейсиңерби, ГМО жебейсиңер, ар бир адамдын өзүнүн укугу. Анткени болсо производителдер чыгарып атканда бул неме чоң эле жазылат болсо, бизде ГМО бар деп. Андан кийин
Анан кийин биз бу жактан болсо тиги өкмөт башчылары, өкмөт мүчөлөрү айткан эле биз тиги компаниялардын атынан эле сүйлөйт да. Акча табабыз, ошол менен деп. Бирок бияктан болсо альтернативдүү продукцияларды предлагает, сунуштап атышат да. Ошол жагын карап көрсөңүздөр эле болмок бияктан. Анан кийин тиги менин коллегам айткандай, биз болсо жана бул компанияларды иштетип атканда, мисалы жана Кара Балтадагы неме деп атат. Анан кийин алар экологиялар бузуп атат, тиги неме деп атат, тиги анан кийин алар чын эле бар, бирок ошол биздики тасыктай турчу нерсе тиги фильтрлар коюп неметип иштетсе болот. Бияктан болсо башында эле болуп атканда, иштеп баштап атканда ошол фильтрларды фильтрлар койбогону көзөмөлүнө албаган болот өкмөт башчылары. Анан кийин тиги бул компанияларды иштетип атканда булардын баары биздин мамлекетибиздин бюджетин толуктайт. Анан кийин болсо бул компанияларды элестетип көрүңүздөр. Мисалы, эгер мамлекет жалаң эле экология деп немесе, биз каршы болбойбуз, экология чын эле бизге маанилүү болот. Бирок эгер элестетип көрсөңөр, мисалы бир эле мамлекет эгер ошончо камсыздай албаса, медициналык страховкасын камсыздай албаса, адамга керектүү күнүмдүк витаминдер жетише албай атса, анан кийин биз экологиялык эле өзүнүн көкүрөгүн какканда эмне бар? Бияктан болсо күнүмдүк адамдын керектүү жашоого тамагын беришибиз керек. Анан бияктан болсо тиги ошол ГМО продукциялар да алар болсо бизге кичине арзаныраак болот. Ошо арзан болгону менен биздин карапайым элге түзүп берип атат. Эгер ошончолук эле ГМОсуз жашайбыз десе, ГМОсуз эметесең мамлекет өзүбүздүн көзөмөлгө алып, ошолордун баарын карап, өзүбүздүн өнүктүргөн өнөр жайларды көбөйтүп, ошолор кылсак деле болмок. Айыл чарбасына, эгер айыл чарбасына токтоло кетсек, биздин Кыргызстанда деле биз өзүбүздөн деле ГМОсуз деле өстүрсөк болот. Анткени болсо ошолордун баарын тиги баа саясатын болсо регуляция кылсак, ошондой. Рахмат. Бул жерде өкмөт башчысы айтып кетти, жана ГМО боюнча жана алардын тийгизген жана ошондой биздин алдынан келтирилген аргументтердин завод фабрикалардын келтирилген зыяны боюнча, бирок биз ошол айтылып кеткен аргументтерди толук түрдө жокко чыгардык. Кантип биринчи иретте бул негизи ошол өлкөнүн кайсы өлкөдө болбосун бюджетин толуктоого, экинчиси бул менин лоялдуу коллегам айтып кеткендей, өкмөт башчысы катары, биздин өкмөт катары ошол келаткан товарды мейли бардык жерден баягы товарды жөнөтөт, бирок ошол товарды биз алабызбы, албайбызбы, мен кичинекей баягы мындай адамдардан мисал келтирип кеткем, бирок ошону баягы эмеден агентство антимонопольного регулирования деген биздин органдарыбыз бар, жана ошондой эле таможняга ошол баягы текшерүүдөн өтүп, анан ошол өлкөгө киргизсек, ошондо гана ГМОдон биз кутулуудан кандайдыр бир ошол маселени чече алабыз демекчибиз. Жана ошондой эле биз айтып кеткендей, бул ГМОну эмне үчүн анткени ошол дүйнө жүзүндөгү 6 миллиард адамдын курсагын тойгузуш үчүн эң биринчи ирет бул ачарчылыкты мындай чечүүгө, ошол маселени чечүүгө гана эметилген депчи, чыгарылган ошол продукттан. Жана урук боюнча айтылып кетти, бул жерде биякта сактайт, тиякта сактайт депчи. Мейли сактала берсин, бирок ошону өстүрүүгө деле баягы эме кылып койсок болот да, тыюу салып койсок болот да. Ошондуктан бул жерде айтылып кеткен аргументтери, өзүнүн баягы немеси эч кандай суу кечкен жок деп эсептейм. Ошол ГМОну өстүрбөй койбойт беле, анда кыйын экен ошончо. Же ошол кампаны бердирбей койбойт беле ошол Россияда, ошол өлкөдө.
ошол территориясына сактаганга дагы уруксат бербей койбойт беле анчалык барса. Таможнядан өткөрбөй коюп беле биринчи ошол уруктарды алып келатканда. Уруктарды алып келатканда эмне груз келатат, канча тонна алып келатат, бүт бардыгы таможнядан өтүп атканда айтылат да. Справкасы бар өзүнүн. Монча тонна, монча мондай продукты келатат деп. Ошондуктан ГМОну жана ар кандай шишиктер, эмнелер пайда болуп атат деди, экологиянын таасиринен. Ооба, шишиктер мутант болуп кетиши мүмкүн деп атат. Рахмат Бортускун. Мутант болуп кетиши мүмкүн деп атат. Ал эле эмес, ал адамдын өзүнөн зависит. Анткени тамеки чегип, арак ичип, ошондой эле мутант малдар төрөлөт, ден соолугуна неме кылат. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн кол алдында, ар бирөөбүз өзүбүздүн турмушубузду, өзүбүздүн өлкөбүздү, өзүбүздүн колубузда да кантип ошону бизге мондай мисалга алсак, алмазды берсе, ошону бриллиант кылып алыш бул бизден зависит. Рашид Кудыресовна сөзүн кийинки сөз үчүн апайсыз. Өкмөттүн башчысы Акласке берген 5 минутта биринчи убактын репатылга пайдалансаңыз болот, убактыңыз башталат. Чоң рахмат. Бул жерде бир нерсени түшүнбөй калышты окшойт. Биз норвегиялык дан кампасы жөнүндө айтканыбызда бул жерде айтылып жатат. Дүйнө жүзүндө бир кара күн келиши мүмкүн. Ал күндө таза уруктардын калбай калышы мүмкүн деген себеп менен ошол жака ар бир мамлекет өзүнүн уруктарын ал жака жиберишет экен. Ошол жакта кандайдыр бир акчаны төлөө менен ошол жерде сактап, эгер ушундай бир күн болуп калып таза уруктар жок болуп калса, ошол жерде кайра өздөрү алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар дегенди биз толук кеттик окшойт азыр эле. Анан кийин бул жерде айтып кетишти, бюджетти толуктап атат дейт. Кумтөр ошо карабалта бирок ойлоп көрүңүздөр. Эгер жерге зыян келсе, абага зыян келсе, сууга зыян келсе, адамдардын жашоосуна зыян келгенден кийин ал чыгымдарын эч нерсеге жарабай калат. Ошону биз эмне үчүн ойлонбойбуз? Андан кийинчиси айтып жатышат, бул деген ачарчылык үчүн колдонулган деп. Ооба, ачарчылык үчүн болду, бирок ачарчылык кийинки муунга өткөрүлүп берилбейт. Ал кийинки мууну ошону көрүү менен кийинки жылы жакшыраак жашоого аракет кылат. Ал эми ушул ГМОну пайдалануу менен, ГМО менен кандайдыр бир мутанттар төрөлсө, ал кийинки генге өтүшү мүмкүн. Ошону биз эмнеге ойлонбойбуз? Бул жагында ойлонбой туура эмес сүйлөп алышты. Анан кийин чоң рахмат, бул жерде бир гана каршылаш болду деп айткым келет. Бул ошол ачарчылык үчүн деди, биз экономика, мындайча айтканда ачарчылык үчүн колдонулган дешти. Биз бул жакта айтканда жана кедейлер үчүн гана өстүрүп калышы мүмкүн деген гана бир каршылаш болду, бирок бул жерде чындыгында биз тарап күчтүүрөөк аргументтер болду. Анткени кедейлер үчүн акчасы жетпей калганда ошол тамактарды алышы мүмкүн. Ошол себептен эки жактыкы мындай буларды канча деле болбагыда ачарчылык үчүн кен туура болуп бизге эле өзгечти деген келет. Анан кийин бул жерде аягында көп аргументтер толугу менен сакталып калды. Биринчиден айтып кетсем, ден соолукка эң чоң зыян келип жатат деп айттык. Шишик оорулар, рак оорулары, мутанттар ошол толук сакталды. Андан кийин биз мисалдарды келтирип кеттик, Макдональдсты келтирип кеттик. Андан кийин айттык биз Норвегияда урук кампасы жөнүндө айттык. Ошондой бир кара күн келип калышы мүмкүн дедик, бирок ал жөнүндө эч кандай бир толук кандуу аргумент, контр аргумент уккан жокпуз. Анан экологиянын бузулушу жөнүндө аба катмарларынын, озон катмарынын азайышы, озоновый дыра деп турат, ошолордун пайда болушу, алар жөнүндө эч кандай контр аргумент уккан жокпуз. Анан монополиялык компаниялар Monsanto, Syngenta изилдөөлөргө каршы жүргөндүгү жөнүндө эч нерсе уккан жокпуз. Булар мындай толук кандуу бир нерсени айтып, бизди бир нерсеге көндүрөйүн дегенде эч нерсени уккан жокпуз да. Бул жерде өздөрүнүн айтып кеткен линиясын тургузууга аракет кылышты, бирок ал жерде эч нерсе турган жок. Биздикине улам кошулуп кетет, кайра айланып кетип, акырында анализинде ребатл болуп кетти дегенди да толук белгилеп кетким келип жатат. Ошол себептен бүгүнкү күнкү биздин дебат оюнунда экономикалык баалуулуктарга караганда экологиялык баалуулуктар жогору экендигин биздин палата толук кандуу көргөзүп, далилдеп, тастыктап, жыйынтыктап кетти деп айткым келет. Ошол себептен бүгүнкү оюнда биздин палата толугу менен жеңишке жетти. Андан артык айта турган анализге кандай бир каршылаштар эч кандай болгон жок. Бир гана каршылаш болду. Аны мен сиздерге көргөзүп кеттим. Оюн үчүн негизи менин оюм боюнча өткөн оюн үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирем. Аракет кылынды эки команда тараптан, эки тараптан деген, бирок бул теманын баардыгы силерге алдын ала берилгенине байланыштуу. Менин оюмча эки команданын тең аргументтеринин анчалык күчтүү эместигин, өзгөчө оппозиция тараптын даяр эместиги мисалы менин көзүмө көрүнүп турду. Андан сырткары менин оюмча абдан көйгөйлүү тема чыккандан кийин дүйнөлүк ушак дүйнөлүк бир интригалар жөнүндө сөз болуп, бирок
конкреттүү Кыргызстанга байланыштуу же болбосо ушул көйгөйлөрдү чечип кандайдыр бир башка шарттар менен чечкенге мүмкүнчүлүк болгон жөнүндө эки тараптан тең сөз болгон жок да менин оюмча. Жекече менин пикирим. Ошол себептен андан сырткары айтып кетерим, дебатка мен түшүнгөнүм боюнча окуткан силерде, алар даярдалган сыңар. Ошол себептен бир аз көбүрөөк даярдык көрүп, сөздүн баалуулуктары, сөздүн да көбүрөөк кыргызча сөздөрдү байытып мекине аракет кылышайык да. Оппозиция тарапка, анан кийин силер саясий партиянын жаштар гана болгондон кийин кыргызча сөздөрдүн байланышы эч кандай бир немеси жок болушу керек да. Андан кийин өзгөчө алда келе аткан шайлоого байланыштуу дагы, анан элдер менен иштей турганга байланыштуу. Ошол себептен менин пикирим ушундай. Рахмат. Кийинки өзүм сөзүм дебат боюнча эксперт Берсбек Болушбек. Эки тарапка чейин оюм үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми негизги темага келгенде, эң биринчи эле өкмөт тарапынын функцияларына айта кетсек, өкмөт башчысы чыккан эле ушул тема боюнча презентация кылып, эң негизги эле ачык сөздөр менен башташ керек эле. Экологиялык байлыктар эмне, анан экономикалык байлыктар деген эмне, аларга түшүндүрүү берип, анан кийин өзүнүн кейсин сунуштап, андан ары кетип калат. Сен эң биринчи чыккан эле ГМО деп туруп, анан второй эле кейсин айтып туруп, андан ары алып кеткен. Негизи ошол конструктивде дагы ачык сөздөр маанилүү орун берет. Андан кийин сен мындай чыкканда жакшы нерселерди айттың, бирок аларды мындай полочкаларга коюп айткан болсуң да, мындай логикалык цепочка жок. Аргументке келгенде, аргументацияда сен биринчи аргументти айтасың, тезис, аны түшүндүрөсүң, анан далил катары фактын айтасың, анан жыйынтыктайсың. Демек биз жыйынтыкта биздин аргументти мындай ушундай жакшы өзүнүн нерсесин берди деп жыйынтыктай туруп, ошол бир аргумент кетет. Андан кийин сен кайра экинчи аргумент көтөсүң, анан аны да ошол эле аргументация менен келип туруп, анан кайра кийинки аргумент көтөсүң. Мына ошондо болсо сенин толук конструктивдүү мындай речиң кетет да, анан ошондой толук конструктив кетет. Ошондо анан биз сенин мындай толук бир линия түзүлгөнүн түшүнөбүз. Жакшы эле көп маалыматтар кетти, көп нерселерди айттым. Бирок сен арасында биринчи маалымат ушундай кетет деп туруп, ден соолук деген аргументибиз, анан кайра башка нерсеге кетип, мындай бир нандын ар бир четинен тиштеп туруп, мындай чек менен кеткен болсоң, мындай бир калп менен кеткен болсоң, мындай аралашып кетип калды. Андан кийин эле оппозициянын башчысынын негизги милдети бул сен деле чыккандай, бул өкмөт тарап чыгып ачык сөз айтпагандай, бул сага жакшы мындай мүмкүнчүлүк түзөт да. Сен ошол бул ушундай сөздөрдү айткан жок, ачык сөздөрдү. Биз болсо ачык сөздөрдү айта кетсек деп туруп, сен болсо ачык сөздү айтып, өзүңө плюс кылып аласың да. Андан кийин ушул өкмөт тарап айткан нерселерге каршы чыгышың керек. Эң негизги оппозициянын биринчи милдети бул төгүндөп туруп, анан убактың калса өзүң линияңды айтсаң болот. Эгер убактың жетпесе, сен линияны айтуу бул мындай обязательно эмес да. Эң негизги нерсе ошол төгүндөө. Андан кийинки болсом, сен мисалы функцияң боюнча чыккандан кайра өзүң линияңды тургузасың. Бул жерде сен деле мындай кетти да, ошол өзүң башчың сыяктуу эле маалыматтарды айтып атасың, бирок аргументация жок да. Мындай аргумент айттың, аргументиңди түшүндүр, анан далилде, анан жыйынтыктап кой, болду, ошол бир аргумент. Анан ошо менен мындай сенин линияң тургузулган болот, кайра ордуна келген болот. Анан эми мындай аргументациялар толук болгондой, бирок маалыматтар жакшы болду. Эң негизги нерсе дебаттагы бизге деле ушуну үйрөткөн, тренерлерибиздин баары эле ушуну үйрөткөн. Эң негизги нерсе идеяны айтасың, бирок идеяны жеткирүүдө бул аргументация деп. Ошол аргумент менен силер далилдегенди үйрөнөсүңөр. Силердин речиңер дагы мындай зрительдерге мындай ишенимдүү болот да, кабыл алуусу жакшы болот. Ошондон аргументация жакшы болот. Өз айтып кетсек, өкмөт тараптан айтып кеткен эки тарапка тең фидбектерге кошулам чындыгында. Өкмөт тарапы өзүнүн линиясын мен оюмча жакшы эле тургузуп кетти. Жана кээ бир чаржайтыктар болуп кетти. Ошолорго карабастан салыштырмалуу айтып жатам, бул жакта жакшы болуп кетти. Оппозиция тараптан көптөгөн төгүндөлөр бул жакта мен бул эң азынан 5 линиям бар экен. 5 линияга сиздер каршы чыгышыңыз керек болчу экен. Ошол жактан оппозиция тараптан биз кошулуп кеткенин көрдүк өкмөт тарапка, анан бир жактан кайра чыгып кеткенин көрдүк. Жок, кошулбайбыз деп бир жактан кошулуп кеткен. Мен кесиптешимдин дагы макул болот деп ишенем. Анан эң башкысы, мисалы сиздерде экономикалык байлыктар чындыгында маанилүү экенин бул жакка далилдеп кеттим да. Каралачы, каралат эмне болуп атат достор. Бул жакта айтып атат,
каралачы экономика эмне болуп атат десе, силер да каралачы экономика эмне болуп атат. Биз экономиканы Экология. коргошубуз керек. Экология. Экология кетчик эле. Экология эмне болуп атат деп ушундай бир кошулуу болуп кетти. Анан кайра чыгып кеттиңер да кийинкисинде бюджетке салым түшүп атпайбы депчи, бул экономикабызга жакшы пайда тийип атпайбы депчи. Ошол жактан мен дагы отуруп бул жактан аябай цепочка түзүп силерге болушунча бир туура жазайын дедим да, бул жакта силерге тартайын десем да болбой койду. Андан кийин эки жакта түшүнбөстүк болуп калды. Оппозиция тарапка айта кетчү нерсе, анализди жасайбыз. Жанакы антимонополдук агентство боюнча жана ошол башка текшерүүлөр боюнча, бажы боюнча жаңы аргументтер, жаңы идеялар болуп кетти. Баягы өзүңөрдүн аналитикалык сөздө толук түрдө ребатл болду. Жана өкмөт тараптын өзүнүн милдеттерин аткарууда бир аз аксактыктар болсо дагы ушундайдан жакшы уланта берсеңер, буюрса жакшы бир жыйынтыкка келесиңер деп ишеничтен. Оппозиция тараптан бир жаңы мүчө бар экен, дебатты башында биз менен чогуу үйрөнбөгөн. Ошондуктан силерге биринчи оюнду кечирди, экинчи оюнда жакшы ойнойсуздар деген ишеничтебиз. Чоң рахмат, бизди бул жакта чечим чыгарыш үчүн колдоп Бир нерсе кошулуп чалып кетсем, кому будет показывать это видео? Это рабочая, кажется, или Будете обрезать же, да? Да, монтировать Потому будет. что вот мен айтып кеткен го оппозиция тараптан, просто не для камеры, да, мне кажется. Кытай башкарат, анан дуңандар иштейт, Кыргызстанда анан тияк Это бак. мисалга тарайт. Мисал катары айтканда деле менин оюмча, кече менин оюм боюнча бул бир аз кайра бир жагынан кыргыздарды, өзгөчө кыргыздарды жалкоодо бастырып айтып менен анан кийин тигил иштеп атпайбы деген менин оюмча мындай бир аз биз ошол нерседен кыргыздар өзүбүз ушундай салыштырмалуу мисалдарды келтиргенден арылышыбыз керек. Анткени бул жекече өзүбүздүн мүнөзүбүз да, эгерде иштейбиз иштейбиз, бул биздин тандообуз. Бирок башка улуттар менен салыштырып, ал улуттарды көтөрүп же тескерисинче түшүргөн менин оюмча туура эмес, өзгөчө ушундай дебаттарды алып барганда. Расчет биз жыйынтык чыгарабыз, силерде сөзүңүздөрдү